14 жашта эне болгон мектеп окуучусу мугалимдерге өчөшүп бүтүрүү кечесине наристеси менен келди. Чоң класстагы балдар менен сүйлөшүп баштаганда бул күнөөсүз романы 13 жашында кош бойлуу болуп калышына себеп болушу оюна да келген эмес. Бул жөнүндө билгенде ата-энесинен жашырууга аракет кылган, бирок жарым жыл убакыт өтүп өтпөй кош бойлуулуктун баары кабардар болушат. Кыз ата-энесинин тепкисинен аябай корккон. Бактыга жараша ата-энеси бул көрүнүштү түшүнүү менен кабыл алышкан жана кызына колдоо көрсөтүшкөн. Апасы кечээ сен наристе болчусуң. Ошондуктан мен али кичинекей бөбөктү кантип карашты унута элекмин. Коркпой эле кой деп тамашалап да алган. Үйдөгүлөрү колдоо көрсөтүшкөнү менен мектептеги мугалимдери, классташтары кызды кекелеп, аны тозокко түшкөндөй абалда калтырышкан. Бүтүрүү кечесине атайын тигилерге өчөшүп, баласы менен келген. Мугалимдер жана жетекчилик каршы чыгышып, ага наристеси менен кирүүгө уруксат беришкен эмес. Кейтти айылдыда колледж күтүп турган учуру. Ал эми мектептеги көңүлдү ооруткан окуялар артта калды. Мындан аркы жашоосуна ийгилик. Булак Назар Ньюс KG.